сүйүнгөнүмөн ыйладым. 42 жылдык эмгегин агартуу тармагына арнап, туруктуу бир мектепте иштеп келген Халима Ашырбаева Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген ардактуу наамга ээ болуп отурат. Жарым кылымга жакын эмгеги бааланганына кубанып, ишеним көрсөткөн кесиптештерине ыраазычылыгын билдирди. Биздин коллектив ушинтип эжекенин эмгегин баалашып, өзүмдүн коллективим жана директорум Тажибаева Мерис эжекейге ыраазычылыгымды билдирем. Коллектив жакшы. Мына 42 жылдан бери чогуу иштешип келатабыз. Мына мен эмгегим баалашып, ушундай немеге көрсөтүшүп отурганга ыраазымын. Билим берүү тармагында миңдеген окуучуларды тарбиялап, физика жана математикадан сабак берген Халима Ашырбаеванын эмгеги буга чейин эле бааланмак. Бирок каарманыбыздын өмүрлүк жолдошу да агартуу тармагында жетекчилик кызматты аркалап келгендиктен көптөгөн наамдарга көрсөтүлбөптүр. Мен али иштеп аралашып тургандан көп сыйлыктардан бул калып кетип аткан. Себеби али эл өзүнө берип койду деген сөз болот деп көп өзүбүз тартып жүргөнбүз. Мен мына жумуштан чыгып, пенсияга чыгып, өзүм менен өзүм иштеп жүрөм, бул өзүнчө иштеп жүрөт. Мына эми алды ошол. Эл туура баалаганына мына ушул жерден көрүнүп турат, жакшы. Каарманыбыз эки доордун мугалими катары Союз учуруна караганда азыркынын окуучулары билимге умтулуусу төмөндөп кетти деп кейит. Буга китептин ордун интернет, смартфондордун ээлеп алганы себеп болгонун айтат. Көпчүлүк жаштар мындай мүмкүнчүлүктү туура эмес багытта пайдаланып жатканы өкүндүрөт дейт. Мурунку окуучуларга караганда азыркы окуучулардын мындай билимге болгон умтулуусу мындай төмөнүрөөктай сезилет да. Бирок бир жагынан карасаң, баягы соткаларга кирип, интернетке кирип, бир нерселерди таап келгендери жакшы. Бирок балдар мындай карасаң, китепти көп окуса, көп билим алат экен да. Кругозору кеңейет экен. Азыр балдар төлкө сотка менен болуп калды да. Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкондугу, ошондой эле кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн Баткен облусунан 3 мугалим республикалык сыйлыкка татыды. Алардын экөөсү эмгек сиңирген мугалим наамын алса, бирөөсү Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланды. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.